Alhamdulillahi Rabbil Alamин. Урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр мусулман жыл санагы боюнча Ражаб айы. Ражаб айынын башталышы. Ошол айда көптөгөн илимсиз адамдар динде жок, диндеги жаңылыктар, бидаттарды көп кылышат. Мына ошолордун бири салаты рагаиб намазы деген бар. Ал ошо Ражаб айынын алгачкы жумасында 4-күнү шам менен куптанын ортосунда окула турган ошо бидат намаз. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эч бир хадис келген эмес. Ошондой эле сахабалардан дагы, андан кийинки имамдардан дагы 4 мазхабта тең жок. Динге кирип кеткен бир жаңылык намаз. Анын баягы сүрөттөлүшүн, кандай окулушун карап көрсөк да өтө кызыктай. Адам баласы эсине тутуу оор болгон намаздан бири. Кыскасы бул намаз диндеги жок чоң бидаттардын бири. Көптөгөн аалымдар Навави, Ибн Теймия, Айз ибн Абдиссалам ошого окшогон аалымдар мындай хадис жок экенин баса белгилеп кетишкен. Ошондуктан балким азыр соц тармактарда ошол нерсе тарап атышы ыктымал. Жакын туугандарга, адамдарга жеткирип айтып коюңуздар. Анткени көптөгөн адамдар кыйналышып, ошо рагаиб намазын окуйбуз деп, ошо 4-күнү шамдан куптанга чейин кыйналышат. Аллах субхана таала буйрубаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрубаган ибадат менен алек болуу убакыттарында кетиришет жана диндеги жок бидат нерсени кылышат жана башкаларга дагы туура эмес маалымат таратышат. Ким билип туруп жасаган болсо, албетте Аллах субхана таала күнөөкөр болот. Билбей туруп жасаган болсо, жөн гана убактысын кетирип, бидат, жаңылык киргизген болот. Аллах субхана таала баарыбызды ушундай адашуулардан, туура эмес динге кирип кеткен баардык бидаттын түрлөрүнөн жалпы мусулмандарды сактасын.